Аллаху ва баракату. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулман бир туугандар. Азыр менде бир башкача бир сезимдер болуп атат. Анткени могу жерде 500 сом, 200 сом, 100 сом, 800 сом, жана ошондой эле 890 сом акча. Бул 5 жашар Абубакир деген баланын акчасы. 5 жашар, элестеткиле 5 жашар. Ал Абубакир инибиз өзүнүн копилкасын бузуп, мен элим кыйналып атса, апасын ушинтип айтып атат да. Мен элим кыйналып атса, апа мен акчаны эмне кылам? Мен ушул элге жардам берейин дептир да. Элестетип көрүңүздөр. Мен азыр Абубакирди тарта албай калдым, анткени Абубакир тайтасынын үйүнө кетиптир. Ушунчалык таасирлендим дейсиңер, могу 890 сомду алып алыпчы. Элестеткиле 5 жашар бала. Өзүнүн кыялдары бар анын. 5 жашар жаш баланын өзүнүн кыялдары болот. Мен ушул нерсени алам, ушундай нерсе кылам деп. Ошол кыялдарын четке коюп, элдин кыйналганын көрүп, ушул акчалар берип атат. Элестеткиле. Садака иретинде берип атат. Мен ушунчалык башкача болуп кеттим, жүрөгүм башкача болду, чындыгындачы. Жүрөгүм ушунчалык башкача боло түштү да. Айтайын дегеним, жаш бала өзүнүн кыялын четке койду дагы, эли кыйналып атканда, ошол 5 жашарлык бала биздин кыргыз элибизге өзүнүн салымын кошуп атат. Абубакир, азаматсың иним. Өз чындыгында Абубакир быйыл 5 жашта болсо, мен 5 жашыман баштап окуйм дейт экен. Ал аябагандай акылдуу бала экен. Шахмат ойнойт экен, азбуканын полный тамгалар билет экен, эсептешти билет экен. Мен быйыл окуйм дейт. Анан эгерде пандемия боло турган болсо, мен окууга баргандан кийин мектепке бара албай калсам, мен телефон алам деп апасын кыйнабаштын максатында ушул акчаларды чогулткан экен да. А бирок мен ушунчалык Абубакирге аябагандай разы болгон жерим, өзүнүн копилкасын сындырып, элибизге жардам берип атат да. Бул жерде 890 сом, элестеткиле 890 сом. Өзүнүн кыялын четке коюп элге жардам берип атат. А мен айтайын дегеним, кайрымдуулар, садака берем дегендер, Алланын ыраазычылыгы үчүн гана садака колун сунуңуздар. Кырдаал аябагандай оор, бардыгыбыз билип отурабыз, бардыгыбыз көрүп атабыз, интернет тармактардан көрүп атабыз, пандемия, коронавирус. Жетишпеген дарылар Клексан, гепарин. Ошолорду алышыбыз керек. Кыргызстандын келечеги алдыда экенине мен мындай көзүм жетти. Анткени бизде жаштар, элибиз биримдиктүү, элге эл жардам берет дегенге мен башка ушундай оор кырдаал түшкөндө анан билиппиз да, мына бири-бирибиздин кадырыбызга эми жетип олтурабыз. Ошондуктан мен айтайын дегеним, арабызда ушундай инсандар бар. Жарыялап эле койбойсуңбу? Өзүң үчүн кыл да, Алланын ыраазычылыгың үчүн кыл да. Мен сиздерге айтып коеюн, урматтуу туугандар. Ушул жарыя кылган үчүн иш болуп атат. Садакалар болуп атат. Ошол концентраторлор алынып атат. Элге эл ошентип ошону көрүп жардам берип атат. Ошентип жанагы хейтерлер бар го, хейтерлерге айтарым. 5 жашар Абубакирдей болуп алчы. Өзүнүн кыялын четке коюп, элге жардам берип атат. Катуу тийсем кечиресиздер. Жүрөктөгү болгон сөзүмдү сиздерге айтайын деп чечтим. Абубакир, азаматсың. Абубакирге жакшы комментарийлер жазып коюңуздар, сиздерден сураныч, сиздерден үчүн өтүнүч. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракату.